Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Чүй облусундагы Суулуу Терек жайлоосундабыз. Бул жерге бекеринен келген жокпуз. Себеби өзүңүздөр жакшы билгендей эле социалдык тармактарга тарап кеткен Кичикемин айыл аймагындагы Боролдой айылында 29 декабрда ак илбирис кармалып, аны жергиликтүү тургундар ушул биз турган жерге Германиянын табиатты коргоо союзунун НАБУ уюмуна убактылуу карантинге өткөрүлүп берилген. Учурда ошол ак илбиристи Чоңгемин коругуна жарапайы жаратылышка кой берүү процесси жүрмөкчү. Илбиристи жапайы жаратылышка кое берүүнүн алдында тийиштүү ветеринардык кызматтардын адистери биргеликте атайын аныдыкат изилдөөдөн өткөрүштү. Жыйынтыгында илбиристин куйругу 104 см, дене узундугу 94 см, ал эми салмагы 42 кг 70 граммды түзүп, жашы 3,5–4 жыл деп аныкталды. Андан тышкары лабораториялык анализ жүргүзүү үчүн заңын алышып, ичинде мите курттар же ылаңдардын бар жоктугун дагы аныкташмакчы. 15 күн чеги болуп калды. Ошо тамак берип, ветеринардык көзөмөл жүргүзүп, өңчү кароодо болуп атты, мындай тыкыр кароодо болуп атты да. Азыр абалы жакшы, бирок мындай баягы өтө агрессивдүү эмес. Адамдарга жакын болгондой да сезилип атат. Муну Чоңгемин жаратылыш паркына кое берели деп атабыз. Ал жерге коюп атканын себеби ал жакта дагы мурун илбирстер болгондугуна байланыштуу ошол жерге алып барып кое берип илдедик. Ал жерде кичине айыл жеринен алысыраак, кооптуураак да болот деп атабыз. Жүрүм турушу жакшы. Негизи бул ак илбиристи бул өсүү жаратылышта жапайы болгондон кийин ошо өзүнүн жаратылыш ошо немеде болуш керек, жайында болуш керек. Бул жерде колго, баягы кармаганга болбойт. Биз Чүй облусуна караштуу Чоңгемин жергесиндеги жаратылыш паркына келип жеттик. Ак илбирис учурда өзүңүздөр көрүп аткандай эле мынакей ушул автоунаада келе жатат. Акыбалы өтө жакшы. Чоңгемин жаратылыш паркы 1997 жылы түзүлүп, ал жаратылыш коргоо максатын көздөйт. Бул жер бийик тоолуу жана токойлуу болуп, аймакта аркар, тоо теке, аюу, бүркүт сыяктуу сейрек жаныбарлар да көп кездешет. Ошол себептен биз сөз кылып жаткан илбиристин жапайы табиатта жашап кетүүсүнө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Өлкө башчыбыздын Садыр Нуркожоевичтин ак илбиристи бул улуттук символ деп ушундай пропаганда жүргүзүп, адамдардын аң сезими өзгөрүлдү да. Анан кийин ушул Чоңгемин жаратылыш паркында бул жаратылыш парк болгондон кийин бул өтө тыгыз көзөмөлдө. Андан тышкары бул жакта көптөгөн фотоловушкалар, эгерлерибиз тынбай ушундай рейдтик иш-чараларды жүргүзүп турат. Ошонун негизинде биз кепилдик бере алабыз. Бул жана ветеринардык службанын дагы корутундусунун негизинде алын ак илбиристин ден соолугу чың болгондуктан табигый чөйрөдө жашап кете алат деп айталам. Табиатка, жаратылышка кое берүүгө мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу бардык тармактарын байкап чыккандан кийин мына бүгүн 14 январда өзүңүздөр азыр кадрлардан да көрөсүздөр, биз турган бул Чоңгемин жаратылыш паркынын ичиндеги Жинди суу аталышындагы өрөнгө учурда бул ак илбирис өзүнүн жаратылыштагы жерине ийгиликтүү кое берилмекчи. Бул
Илбиристи атайын ушул өзүнүн ареалына кое бердик. Ушул жерде биринчи Илбирис биздин фото капканга ушул жерде биринчи тартканбыз. Бул жерде эми Жараш парктын коруктун кызматкерлери, биздин мониторинг бөлүмүбүз дагы ушул иштерди алып барып турат. Фото капкандар менен дайыма көзөмөл жүргүзүлүп турат. Фото капкандар бар. Мындан ары дагы баягы илимий изилдөө, мониторинг жүргүзүштөр жүрүп турмакчы байма-бай. Анан дагы деле бул Илбирстин кандай жашап кеткен дагы түшүп калабы деген ойлорубуз бар. Ак Илбирис Кыргызстандын улуттук символу катары 2023 жылдын 29 декабрында президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен расмий таанылган. Учурда ал мамлекеттик деңгээлде корголуп, анын коопсуз көбөйүшүнө ар тараптан көзөмөл жүргүзүлүп келет. Мурат Жолукеев, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй.